Ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү сабагыбыз MA индикаторлору, шип паттерни жана памп жана дамптар менен кандай кылып иштеш керек. Биткоиндин графикасын ачабыз. Биздин мобильный приложение Binance'тан. Мына бул ылдый жагындагы MA индикаторлорун көрсөк болот и башка индикаторлорду көрсөк болот. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз биринчиси бул деген скользящая средняя moving average деп коет. Бул жөнөкөй биринчи индикатор болуп эсептелет. Скользящая средняя дегени бул биздин свечалардын бааларын орточо линия катары чийип көргөз бергенди эсептелет. Мына могул настройка жакка кирип индикатор дегенди басабыз. Ушул жерде мына биринчиси муну настройка кылып алалы. Бул жерде көрүп турсаңар, значение дегени бул ошол свечалардын саны. Мына 7, 25, 99 дегенди көрсөңөр болот. Андан ылдый дагы кошуп кете берсе болот. Бизге пока 3-өө жетиштүү. Буну Binance биржа өзү коюп берген бул сандарды. Негизи өзгөртүп алып дагы турсак болот. Мына ширинасы, цветин, калыңдыгын мен азыр калыңыраак кылып чийип коеюн, анткени бизге сабак учурунда көрүнүктүү болуп туруш үчүн. Өңүн болсо бул жерден мына цвет деген жерин басып туруп, өңүн каалагандай кылып, өзүңөргө жагымдуу кылып коюп алсаңар болот. Болду, баарын тең настройкалап бүткөндөн кийин биз теги мына ылдый жагындагы подтвердить деген кнопканы басып, настройкабызды бекитип коюшубуз керек. Мунун баарын коюп алгандан кийин кайра графикага киребиз. Эми аны дагы биротоло биз настройкасын кылып алалы. Мына значениялары так эле ошондой. Муну өстөрү коюп койгон. Калыңдатып алалы бардыгын. Так, өңдөрү ошол бойдон кала берсин. Эми графикага кайра өтөбүз. Мына эми байкасаңар, мына толугу менен линияларды ушул скользящий средний деп коет, ушулардын толугу менен биз тагыраак көрсөк болот. Эми бул линияларды биз кантип колдонобуз жана кантип эсептелет боюнча түшүндүрмө берип кетейин. Сары линия деген бул эң жакынкы, мына 7 свеча менен эсептелген үчүн ал деген жакын жүрөт. Андан кийинки кызылы 25 свеча менен и көгү 99 свеча менен эсептелет. 7 свеча дегенин мааниси кандай? Бул акыркы биздин свечаларыбыздын баштапкы бааларын, ар биринин свечанын баалары башкача болуп чыгып атат да, кайсы свеча кайсы жерден башталганын, кайсы жерден ошонун баалары ар кандай болуп калат биздики, туурабы? Ошол баалардын баарын тең бириктирип келип туруп, 7 свечаныкын общий көбөйтүп туруп, кайра ошону 7ге бөлүп туруп, бизге орточо баасын чыгарып берет. Кийинки свечаныкы, например, биздики башка жакта туруп калышы мүмкүн. Бул кичине 5 мүнөт кичине кечирээк эсептелет бул линия. Ошон үчүн по факту колдонгонго кичине татаалыраак болуп калат. Мына кийинки свечаныкы деген өйдөрөөк жактан орточо эсеби чыгып калса болсо, линия ошол жака барып туруп, андан кийин кошулуп калат. Кызыл свечабыз болсо, бул кичине алысыраак, анткени 25 свечада менен эсептелип атканы. Ошон үчүн бул линия кичине алысыраак туруп калат бизде. Мунуку болсо 25 свеча менен эсептесек, мына могу ар бир 25 свечанын орточо баасын так эле ошондой эсептеп туруп, 25ге көбөйтүп туруп, бизге могу жерге түшүп калат линиянын эмеси, точкасы, мындайча айтканда, чийиле турган жерлер. Акыркы баштапкы свечанын акыркысы эсептелбейт. Мына жаңы свеча менен жаңы эсептелип туруп, кийинки точкабыз уже башка жака чийилип калат. Кийинки жаңы свеча пайда болгон сайын биздики жаңыртып кайра линия акыркы свечаларды эсептеп кетет. Мына азыр көк линиябыздыкы 99 свеча менен эсептелген үчүн орточо баасын мунуку деген алыс чыгып калат. Мына графиканы байкап көрсөк, алар деген абдан эле свечалардын өстөрүнөн алысыраак болуп туруп калган. Мына 1 күндүк, 4 сааттык, 1 минуталык бардыгын тең эле койсок эле линиянын чогу жүрө берет, бирок башкача кичине башкачараак расстоянияда туруп калганын көрсөк болот. Азыр эми мына 15 мүнөттүк менен биз деген азыр биз кыскача иштеп аткан кездерде көбүнчөсү 15 мүнөттүк менен тайфрейм менен карайбыз, ал боюнча сабактар болгон. Мына азыр 1 сааттык менен деген биз азыр тагыраак азыркы ситуацияны бир сыйра көрөлү. Азыркы кезде биздин баабыз деген өйдөнүк өстөй бир сыйра 21де тешкенбиз, өйдөнүк өстөй чыкканбыз дагы кайра кичине ылдыйдык өстөй түшүү болуп атат бизде. Эми бул жерде мына байкасаңар, ушул свечалар, өстөрү свечалар сары линиядан өтө жагында жүрөт.
мына могул жер кесте, ушул кесте ошондой болгон. Тегине өйдөнү көздөй өскөн кестеде, туурабы? А башка эмесин карап көрсөк, мына башка жерин карап көрсөк, эгер свечалар сары линиядан ылдый жакта жүргөн болсо, ошол кезде бизде наоборот баалар ылдый түгөстөй шорттор көбүрөөк болуп аткан деп эсептейбиз. Эми кызыл линияны байкап көрөлү. Кызыл линия 25 свечалыс деген ушул өсүү болуп аткан кездерде ал дагы ылдый жагында жүрөт. Мына свечалар дагы сары линия дагы үстү жагында жүрөт. То есть ошол бизде лонг момент болуп аткан кездерде кызыл свечада кызыл линиядагы ылдый жагында жүргөн. Ошондой эле маалдарды биз мына бул жерден да көрсөк болот. Мына өзүңөр байкасаңар өсүп аткан кездерде кызыл линия свечалардан ылдый жагында жүрөт. Мына бул жерден дагы ошону көрсөк болот. Анализ кылып аткан кезде биз дайыма свечалардын графиканын тарыхын карап алып анализ кылышыбыз керек. Ошон үчүн биз дайыма салыштыра жүрөбүз. Азыркы момент менен өткөнкү учакты салыштырып, ошол кездерде кандай кыймыл болгонун карап алып турушубуз керек. Мына кызыл линиябыз мына азыркы кезибизде көрүп атасыңарбы? Мына свечалар ылдый жакка түшүп, шорт башталды, туурабы? Сары линиялар ылдый жакта, кызыл линия өйдө жакта. Мына могул жерден бизде кесилиш болгон. Ошо кесилиш болгондон кийин ылдый түгөстө шорт болууга кичине сигнал катары колдонсок болот. Андан тышкары мына бул жерди көрсөк, тескеринче экөөнүн кесилиши болгондон кийин кайра лонг башталган. Мына ушул боюнча линияларды кичине жардамчы катары колдонсок болот. Эми көк линияны байкайлы. Көк линиябыз деген биздики 99 свеча менен эсептелген үчүн алыста турат. Бул жерди мына байкасаңар, биздики свечаларыбыз ылдый түгөстөй келип кайрылып атат. Муну как биздики көбүнчөсү бул линияларды биз уровень сопротивления или уровень поддержки катары дагы колдонсок болот. Мына бул жерден кайрылып атып, ошол жерге көк линияга келип тийип атканын көрүп атасыңар и кайрылып атат. Мына бул жерден дагы көрөбүз. Бул жерде уже как сопротивление катары как раз шорт болуп аткан кездерде көк линиябыз деген биздики как сопротивление катары мына потолок катары колдонулган. Азыркы учурда бизге как фундамент. Эми ушулардын үчөөнүн тең кесилишкен жерин карасаңар, трендтин алмашуусу болуп атат. Ага чейин ылдый жакта шорт болуп келген дагы или консолидация болуп келген дагы и кесилишкенден кийин биздики өйдөнү көздөй тренд башталган. Азыр шорт башталды деп айта алабызбы? Жок, пока что айта албайбыз, пока үчөөтөн кесилишмейинче биздики чоң глобалдын шорт башталды. Ал үчүн деген могу линиялар бири менен уштип келип туруп, үчөө тең кесилишип, көгү өйдөнү көздөй чыгып кетип, алды жакта кызыл менен сары болуп калыш керек. Ошол кезде анан кийин биздики чоң шорт башталды деп айтсак болот. Андай болбой эле свечабыз өйдөнү көздөй кайрылып кетчү болсо, анда сары линиябыз дагы чогуу свечалар менен чогуу кетет дагы, кызыл линиябыз ылдый жагына кирип, көк линия алыстап кетет. Ал кезде уже биздики кайра продолжение бычьего тренда, то есть баягы лонгтор кетип, свечаларыбыз астан толкун менен өйдөнү көздөй мынтип жылып кетет. Негизгиси бул линияларды биз көбүнчөсү ушул трендти билүү үчүн и уровень сопротивления, уровень поддержка катары көбүрөөк колдонсок болот. Биз кыска алып сатууларда экспоненциальное скользящее среднияны колдонобуз. Экспоненциалдык линиялар деп эсептейбиз. Мына бул эмнеси менен айырма? Бул деген ар бир свечанын бүткөн баасын бириктирип эсептеп туруп, анан ошону дагы жетиге бөлөт. Бул ушул кыска сатыктарда абдан ылайыктуу жана жакшыраак, более точныйраак кичине эсептелет. Бул деле 5 мүнөт кечирээк келет, бирок тиги эмеге караганда кичине жакыныраак, мындай тагыраак көргөзөт болуп эсептелет. Мына мунукун деле карасаңар, ошондой эле кесилиштери, трендтердин өзгөрүшүн көрсөк болот. Мына үстүндөгү мисалы бул жерде биз дем алыш күндөрү деген как раз консолидацияда, флетте турган кездерибизде байкасак, мына толкундар мынтип свечалар кыймылдап келген дагы өйдө жакта лонг болуп жүрүп, анан кийин ушул жерге келгенде бири менен кесилишип, ушул жерде биздики деген уже смена тренди болуп, бир аз кичине шортторубуз башталып кетти. Мына бул жерде консолидация болгон, боковик болгон. Андан кийин дем алыш күндөргө пайдаланып, киттердин баары эс алып аткан кездерде кээ бир элдер ушинтип ылдый түгөстө шорттоп түшүрүп бааны. Мына кызыл свечаны, кызыл линияны байкасак, сары линиянын үстүнө чыгып кетти.
Ошол кезде бизде мындай ылдыйдуу көздөй түшүү болду дагы, көк линиябызга барып уровень поддержкиге бир тийип туруп, мына ложное пробитие болуп атат, тешип жыгып туруп арттуу көздөй кайрылып атат. Эми биз ушул азыркы болуп аткан акыбалды биз тарыхтан карап ошону салыштырып, негизи эле техникалык анализ деген бизде тарыхтан алынат. Мына азыркы ситуацияны байкап койгула дагы, и ушуну азыр издейбиз. Арттан издейбиз, кайсы кездерде окшош ситуацияларды, окшош кыймылдарды биз тапчыбыз. Мына могу жерден көрсөк болот. Мына көрдүңөрбү? Бул жерден дагы так эле ошондой болгон дагы арттуу көздөй түшүп кетип туруп, анан кийин кесилиш башталган. Көрдүңөрбү? Кесилип көк линия деген уже өйдөнү көздөй чыгып кетип атат мына. Ошол кезден баштап дагы шорттор уланган. Мына толкунду дагы карасак, мына өйдө импульс, ылдыйдуу көздөй коррекция и ылдыйдуу көздөй түшүп кеткен. Бул толкундар постоянно кайталана берет. Аны дагы унутпагыла. Мына уже шорт башталып кеткенден кийин биз көрүп атабыз, бул жерде свечалар ылдый жакта жүрөт, линия, сары линиясы да, кызыл линиясы дагы ылдыйдуу көздөй кирип кеткен. Мына жанагы биз көргөн ситуация мына бул жерден көрдүк. А эгер кесилишпей туруп кайра арттуу көздөй кайрылып кетишсе, көк линия ылдый жакта калып, сары линия өйдө чыгып кетсе, мына моундай болот. Значит, продолжение кайра дагы өйдөнү көздөй өсүү болот. Көрдүңөрбү? Ушуга салыштырып алып эле анан кийин тарыхтан карап туруп, салыштырып туруп, анан азыркы учурду ошентип анан кийин тастыктап билсек болот. Божомолдосок болот. Эми бул деген өтө эле так эмес. Анткени деген бул кийинки 5 мүнөт сайын кичине өзгөрүү менен чыгып кала берет. Биз алдын ала биле албайбыз, бирок эски жакты карасак тим эле сону болуп чыга берет. Келечекти болсо тагы менен деле айтып кете албайт. Эми бирок все равно индикатор катары биз колдонуп билишибиз керек. Кийинки сабактарда могу кийинки индикаторлор боюнча сабактар өтөт, RSI, KD дегендер боюнча. Азыр биз мына шип паттерни, бул тике секириктер деген боюнча азыр практика өтөбүз. Мына так эле ошол эле ситуацияда биз мына биткоинду 1 сааттык убактысы менен таймфрейм менен карасак, мына моундай болгон тике секириктти көрүп атабыз. Ылдыйдуу көздөй катуу түшүп, баягы жерге поддержкага жетип туруп, өйдөнү көздөй кайра секирип. Ушуну шип деген паттерн деп коет. Кыргызчасы тике секириктер. Бул ылдый жакка дагы, өйдө жакка дагы боло берет. Бул шипти мына ылдыйдуу көздөй бир түшкөндөн кийин арттуу көздөй бара турган жерин дагы мурдакы баягы сары менен кызыл линиянын экөөнүн кесилишип жүргөн жеринен көрсөк болот. Артта тарыхтан да карап көрөлү, мына могу жерден дагы ошондой тике секириктерди көрсөк болот. Мына муңдун баары тең тике секирик деп эсептелет. Ушунун баары тең эле мына мындай мынтип чийип бизге окшоштуруп көрсөң болот. Өйдөнү көздөй тике секирип, и сөзсүз түрдө кайра арттуу көздөй түшөт. И эме ылдый жактуу көздөй деле, шорт болуп аткан кездерде эле мына ылдыйдуу көздөй тике түшүп туруп, кайра арттуу көздөй сөзсүз түрдө кайра чыгат. Мына эң жакшы колдоно турган паттерн ушул. Эң мындай мага да жакканы, силерге да сунуштай турган паттерн ушул. Шашпай эле, ушул тике ушундай секириктерди эле кармап эле иштей берсеңер болот. Мына тике секирик деген кайрылып аткан жерин биз деген стакандан карап коебуз мына. Карасаңар мына бул жерде жашылдарда чоңураак объем турат, чем кызылдарга караганда. То есть ушул ылдыйдуу көздөй түшүп келип туруп, ушул объемго теше албай уровень жанагы көк линиядагы так ушул жерге чийилип калат. Болду, арттуу көздөй секирет. Мына 1 минутталык таймфрейм менен карап көрсөк, мына кичине чачырандыраак, бирок бул жерден дагы биз жанагындай тике секириктерди кармасак болот. Сөзсүз түрдө секирип, ылдыйдуу көздөй же өйдөнү көздөй түшкөндөн кийин арттуу көздөй кайрылаарын билесиң дагы, и спокойно ошого позиция ачып кармай берсек болот. Бул паттерн деген 80% иштейт. Эң жакшы показатель 80% иштейт деген паттерн абдан жакшы показатель болуп эсептелет. Базарда кыймыл жок кездерде кыйналбай эле ушинтип эле таблица аркылуу силер ар бир токенди ачып графикасын карап, ушундай секириктерди кармап эле иштесеңер болот. 1 минутталык таймфрейм менен, 15 мүнөттүк таймфрейм менен кыскалып сатууларды кылабыз. Ошон үчүн мына таблицаны ачтың, любой токендин графикасын көрдүң, секирип атканын көрдүң, болду. Мына кайрылып атканын көрдүң. Ушул жерден анан кайра лонг ачтың, кийинкисин ачып көрдүң. Бул деле окшош мына, бирок бул арттуу көздөй жакшы секирилек. Секирилек болсо башкасын ачып көрсөң, мына мисалы Шибаны ачып көрөлү. Бул да жакынкы арада көп секирип аткан. Бул деле ушул биткоиндин артынан туурап мына. Бул деле түштү, арттуу көздөй кайрылып атат. Мына мунун деле
ошентип лонг ачып кармасак болот. Мына жакынкы арада бизде абдан көп секирик болуп, аябай хайп болуп аткан Mask токени, мына Mask токени байкап көрөлү. 15 мүнөттүк таймфрейм менен карасак, мына бул деле ылдый көздөй түшүп секирип аткан көрсөңөр болот. Ага чейин мына өйдө жактан секирген, азыр деле секирип атат, секирип кайрылып атат. Мен ушуну көрдүм дагы 15 мүнөттүк таймфреймден секиргенин көрдүм дагы позиция ачып койдум. Мына мен силерге азыр көргөзөйүн мен өзүмдүн позициямды. Мына Mask токенине кайрылгандан кийин лонг ачып койдум. Мына азыркы ылдый жактагы графикасы менен по факту мен дагы азыр 30 мүнөттүк менен тагыраак көрүнөт. Мына көрсөңөр, мына секириктер. Өйдө ылдый эле ушундай секире берген. Анткени бизде деген импульс коррекция болуп эле толкундар жүрө берет. Мына азыркы секирип аткан жерин көрдүм. Мына ага чейин дагы секирген болчу, аны дагы кармаганмын. Мына кичине артты көздөй жылдырып көрсөк деле, мына өйдө ылдый ушуну толкун кармоому деп коет. Кээ бирлерде жанагындай чоңураак секириктерди кармайсыңар. Майда толкунду деле кармап иштесеңер болот. Мына үстүңкү секирип кайрылган жерлерин ушул жерлерден кирип туруп, кайра өзүңдүн планың боюнча толгон акча чыккандан кийин эле, пиньелиң сага жагымдуу болгондон кийин эле кыска эле алып сатып коюшуңар керек. Мына меникин көрсөңөр, размер суммам деген 3000 менен ачылган, маржам 300 деп турат, 10x плечо менен. Азыркы кезде мына $40, мына 13% менен $40 берип атат. Мен муну средний срокко кармадым, кичине узагыраак кармаймын. Силер болсо мына кыска эле алып сатып эле өзүңөрдүн планыңарды толтуруп коюшуңар болот. Азыр графикасын 1 мүнөттүк менен карасак, мына өйдөнү көздөй кичине өсүп баратат дагы, бул кайрылышы мүмкүн. Бирок андан мен коркпоймун, анткени 15 мүнөттүк, 30 мүнөттүк менен караганда биздики деген дагы бара турган жери бар. Эгер кызыл болуп кайрылып кеткен учурда дагы кайра өйдөнү көздөй чыгат. Достор, силер позиция ачып жаткан кезде бул размериңерге жараша запаста акчаңар болуш керек. Антпесе деген силер деген рисковать этип коесуңар. Мына мисалы биз лонгто турган кезде бир какой-то кит ылдыйдуу көздөй бизди дампить этип шыпырып салышы мүмкүн. Ошол кезде биз деген размерди маржага теңей тургудай запаста акчабыз болуш керек. Плюс деген кнопканы басып биз маржа кошобуз. Ал боюнча бизде комьюнитиде, практикада өзүнчө роликтерибиз бар, сабактарыбыз бар. Келип жаңы кошулуп аткан болсоңор, келип жазылып үйрөнүп алсаңар болот. Ага чейин болсо ушул секириктерди эле артты көздөй кармап кичине тыйын таптырсаңар болот. Мына өткөндө азыр силер көрүп аткан ролик деген мен Mask деген токен хайп болуп аткан кезде как раз эсептеп туруп ушуну памп кылып кармаганмын. Ошол роликти көрүп атасыңар, бизлер байкап көрсөңөр болот. Кийин сөзсүз түрдө силер дагы ушундай кармаганды үйрөнүп чыгасыңар. Аны үчүн силер деген биринчиден артты көздөй кармаганды үйрөнгүлө, анан бара-бара башталыштарындагы пампты дагы, дампты дагы кармаганды үйрөнүп чыгасыңар. Роликти жаңы көрүп аткандар, ушундай кошумча акча тапканды үйрөнүп чыгам десеңер, келгиле биздин комьюнитибиздин Telegram группабыз бар, ошол жерде сабактарды өтөбүз. Крипто тармактагы болгон кошумча акча табуу туура жолдорун план менен эрежеден чыкпай жакшынакай иштегенди үйрөнүп алып. Саламын ізі чу, эгер етемін рэп менен кыргыз